Достор, Америкада шайлоо өттү, Трамп жеңди. Мага бул тема өтө кызыктуу болгондугу үчүн мен байкап турдум кантип өткөнүн. Азыр өзүмдүн байкоолорум менен бир канча маанилүү байкоолорум менен бөлүшүп кетейин деп атам. Бул шайлоодо замандын өзгөргөнүн байкадык. Эки кандидат чыкты. Америкада өзү дайыма эле эки эле кандидат чыгат. Демократтар жана республикалыктар. Дайыма шайлоодо ушул эки партия бири-бири менен тирешет. Демократтардын атынан Харрис, республикалыктардын атынан Трамп чыкты. Харристи CNN, New York Times деген жана башка ошого окшогон өтө күчтүү медиа холдингдер массалык маалымат каражаттары колдоду. Булар ушунчалык күчтүү, булар кааласа акты кара, караны ак кылып көрсөтө алат да. Өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келген адам үчүн адамдардын аң сезимдерин бурмалап, манипуляция кылып, кызылды жашыл, жашылды кызыл кылып көрсөтө ала турганчалык өздөрүнүн жумушун ушунчалык усталык менен билген адамдар, өтө күчтүү журналисттер. Туура журналисттер дей албайм, бирок өзүнүн жумушун жакшы билет. Ошол өздөрүнүн жумушун өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келгендей кылып өтө катуу колдонот. Элдин көз караштары менен өтө катуу ойнойт. Эгер булар интернет дооруна чейин, интернет мынчалык, соц тармактар мынчалык күчтүү болорго чейин ушулар бирөөнү колдосо, ошол киши жеңип кетет эле. Булардан сырткары дагы ким колдоду Харристи? Голливуд колдоду. Голливудтагы баягы Оскар жеңген өтө мега супер жылдыз деген актерлор колдоду. Грэммини жеңип алган өтө күчтүү ырчылар колдоду. Поп дүйнөсүндөгү адамдар колдоду. Анан ошол телеканалдардагы баягы алып баруучулар өтө белгилүү, Опра деген окшогон адам, аялдар, кишилер жана башкалар колдоду. Мында карасаңар өтө мындай абройлуу, таасирдүү коомдогу өтө аты чыккан белгилүү адамдар жана ошол массалык маалымат каражаттары эми жеңиш керек да, мында карасаңарчы. Бирок буларга каршы Трампты ким колдоду? Илон Маск жана Илон Масктын достору колдоду. Өзү Илон Масктын досторун айтсам мүмкүн тааныбайсыңар деле, бирок америкалыктар тааныйт экен. Америкалыктагы ошол жаштар өтө жакшы билет экен. Интернет аркылуу булар азыркы жаңы чыккан таасирдүү адамдар да. Мисалы Джо Роган деген подкаст кылган киши. Азыр ошол ушинтип эле отуруп, мен мага окшоп дагы бир микрофонду коюп, бул жерде бир конокту чакырып, ошону мен 2 саат, 3 саат сүйлөшүп отурат да. Ошондой подкаст чыгарат. Ошол подкаст көрсө азыркы замандын медиасы экен да, азыркы замандын журналистикасы экен, маалыматтын таасирдүү чыгаруунун жолу экен. Ошол Джо Роган өтө катуу таасир кылды. Джо Роган Илон Маскты колдойт, булардын көз караштары бири-бирине туура келет, булар ошентип Трампты колдоду дагы. Бул дагы өтө чоң роль ойноду. Андан сырткары Такер Карлсон деген бир журналист, мурда ошол Fox News деген телеканалда иштейт эле. Аны ал жердеги көз караштары бири-бирине туура келбегендиги үчүн ал жерден жумуштан чыгарышты. Илон Маск аны Twitterге чыгарды. Ошол эле шоу, өзүң бир шоу жаратасың, Twitterде чыгарасың дейт. Ал менен дагы достошту дагы. Анан Такер Карлсон деле анын көз карашы баштан эле Трампты колдойт эле. Анан ошолор баары биригип, ушуга окшогон дагы толтура ошол интернеттеги жылдыздар, күчтүү адамдар бирикти дагы Трампты колдоду. Ошентип Трамп жеңип кетти. Трамптын өзүнүн деле өтө таасирдүү киши, өзүнүн деле күчү бар, өзүнүн деле өтө көптөгөн колдоочулары бар. Бирок менин оюмча Илон Маск жана анын командасы Трампты колдобогондо мүмкүн Трамп жеңе албай калышы мүмкүн эле, жеңилип калышы мүмкүн эле. Ушундай бир өзгөрүү болду да. Интернеттин, соц тармактын, айрыкча Twitter'дин ошол жөнөкөй адамдардын маалымат бөлүшүп, бир күч болгондугунун бир заманы келиптир да. Мурда маалымат дүйнөсүндө, маалымат талаасында булар жок эле да, Twitter жок эле, интернет жок эле. Ошол учурда ошол телеканалдар, газеталар өздөрүнүн билгенин окуп жүрүшкөн да. Азыр деле Twitter болбогондо Facebook, Instagram, дагы Amazon, Microsoft деген ошо Силикон өрөөнүндөгү башка чоң IT компаниялары бардыгы ошол Харристи колдоду. Мындан мурдагы шайлоолордо эле алар демократтарды колдойт эле. Өзү Силикон өрөөнү бул демократ. Бир гана ошо Twitter, ошо чоңдордун арасынан Twitter чыкты дагы. Twitter ошол бандага, ошол мафияга каршы күрөшүп атып, Трампты, мындайча айтканда, Трампка шайлоону алып берди деп койсок болот. Ошон үчүн бул шайлоонун эң чоң жеңүүчүсү Илон Маск болду дагы деп айтып атышат. Илон Маск мындайча айтканда чоң рискке кирди. Эгер жеңилип калганда, Трамп жеңилип калганда, бул демократтар бийликти ала турган болгондо, мындан ары Илон Маскты иштетпейт эле, Илон Маскты абдан катуу кыйнайт эле деп айтып атышат. Анын
чоң проекттер бар, SpaceX деп NASA менен иштешет. Ошол чоң проекттеринин акчаларын кесип салат эле, билбейм. Абдан эле муну бурчка такап салышат эле да. Бирок Трамп жеңди. Ал Трамптын азыр оң кол эле болуп калыптыр. Билбейм мен мындан ары кандай болот. Анан Трамп шайлоо учурунда өтө бир жакшы сөздөрдү берди. Эми политиктер сүйлөп кое берет, билбейм иш жүзүндө эмнелерди кылат. Аны алдыдагы убактарда көрөбүз. Достор, бүгүн ушундай байкоолор менен бөлүшүп кетейин дедим. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.